дарыгер болсом дечимин да. Башында макул болгон жокмун ушул февраль айында. Жөнөкөй эле бир үй бүлөдө төрөлүп өскөн, анан бизде анда өзүнүн талабы, милдети бар да. Биз баары эле итти көрсөк пасага эле ата калбайбыз. Эм банкты уже бол жыл менен кошуп атабыз. Тазалык ар бирибизден башталат да. Салам урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жаңы балыкчы подкаст долбоорун сунуштайбыз. Биздин максат шаарыбыз үчүн маанилүү суроолорду талкуулоо, жетекчилер менен ачык сүйлөшүү жана шаарыбыздын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар менен баарлашуу. Саламатсызбы Эдилбек мырза, өзүңүз тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мен Токонбаев Эдилбек Зарлыкович, балык шаарында төрөлүп өскөм, ушу балык шаарында эле чоңойгом. Балалык кыялыңыз азыркы кесибиңиз менен дал келеби? Чынын айтсак, эми менин балалык кыялым менен азыркы кесип төп келбейт. Себептен эми 5 кол тең эскен. Барган сайын адам баласы ошол өзүнүн билимине, дараметине жараша жана ошол алган тажрыйбасына жараша кесипке болот экен. Бул тармакка кандайча келип калдыңыз эле? Мен бул тармакка келишимдин негизи мен өзүм ушул 1987 балык жылы шаарында туулгам. Анан ошол Надежда Константиновна Крупская атында номер 9 орто мектебин окуп бүтүргөм. Кийин ошол кесиптик жагынан болсо Кыргыз Республикасынын курулуш, транспорт, архитектура университетинин Насырдин Исанов атындагы ошол жактагы инженер жолчу, жол коопсуздугун камсыз боюнча инженер кесибине ээ болгом. Негизи мен кыялымда эми баягы кесипке башка кыялданчумун. Негизи менин кыялым боюнча негизи өзүм ушул дарыгер болсом дечимин да. Прям тияк каршы ойлогон максаты кыстаган турмуш жеңет дегенде 5 кол тең эмес экен. Ошол жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инженери болдум да. Кийин ошол күч түзүмдөрүнө барайын деп. Анан ал окуу жайды бүткөндөн кийин ушул көп жерде иштедим. Ушул Жалал Абад областында иштедим, Алтын кент тарабында. Андан кийин аяктан келгенден кийин жеке тарапта иштедим, жеке бизнес тарапта. Анан 2013 жылы жергиликтүү өз алынча башкаруу органына келдим. Бул жерден мен ушул жаштар иштери, жаштар саясаты багытында иш алып барып келдим дагы. Ошол жерден мен баягы ачык айтканда 8 жыл тажрыйба топтодум. Бул жерде ошо 8 жыл тажрыйба топтогон максаты бул жерде мындай болду. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органы бул ким? Аткаруу бийлиги бул эмне кылат? Жарандарга кандай кызмат көрсөтөт? Анын ичинде ошо жаштар саясаты эмне, жаштар иштери эмне, жаштардын коомдогу орду эмне, алар ушу мамлекет үчүн эмне кылыш керек деген ошол мыйзам долбоорлорун, мыйзамдарды ошондой эле жагандык милдет катары ушул Кыргыз Республикасынын конституциясын изилдөөгө, конституциялык закондорду изилдөөгө ошого өттүм да. Анан 8,5 жыл мен көп тармакта иштедим. Ушул жаштар саясаты менен социалдык маселелер боюнча, социалдык саясат боюнча, спорт тармагында иштедик, маданият тармагында иштедик. Ошол эле учурда этностор аралык мамиле, ошол эле учурда чоң эл аралык долбоорлорго чейин иштедик да. Анан акыркы тажрыйбамда ошол балыкчы шаарынын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын 2 жолу иштепкенге ошол кошулуп ошол эле жумушчу тобунда болдук. Анан акыркысында ошол иштеп чыкканга дагы ошол себепкер болуп кошулдук да бул жерге. Ошондо азыркы күндө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алынча башкаруу орган мыйзамы бар. Ошол жерде шаар башчыларынын аткаруу бийлигинин 27 милдеттемеси бар да. Анан ошол 27 милдеттеменин ичинде ошол шаарга кызмат көрсөтүүчү аткаруучунун баары ошол жака камтылган. Эми мындай да мен силерге бая толук айта кеткенде, жергиликтүү деңгээлде аткаруу бийлиги болуп, бул жергиликтүү өз алынча башкаруугунун мэрия болуп эсептелет. А мэриянын астында иш алып бара турган ушундай муниципалдык мекемелер болот, кызмат көрсөтө турган. Анан эми мен ал кезде Бириккен Улуттар уюму боюнча Германия кызматташтыгы, анан ошол Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын алдындагы этностор аралык мамилени чыңдоо департаментинде как консультант
катары иштеп калдык да. Ошол жерде иштеп жүргөндө ошол балыкчы шаарыбызда, Кара Кооз шаарында деги эле ошо республика боюнча кандай иштер аткарылып атты, ошол кыргыз жараны концепциясын таратып иш алып барып аттык да. Ошондо мен ушу жергиликтүү өз алча башкаруу органын буга чейин жакшы талдап изилдеп кичине аткаруу иштерин билгендикке байланыштуу дагы кошумча дагы 2-3 проект менен иштеп калдык. Ушул эле жаштар багытында долбоорлорду ишке ашыруу, көйгөйлөрдү аныктап чыгуу. Ушунун баарынан келип отуруп анан ушу шаарыбызда көрүп жүрөм, мага ушундай сунуш келди. Мен биякта ушул балыкчы шаарында жаштар борборунун негиздөөчүсү дагы болуп эсептелинем. Себептен ушул жаштар саясаты менен иштеп жүргөндө Кыргыз Республикасы боюнча ошол муниципалдык жаштар борборун түзүү боюнча жобосун иштеп чыгып, ошол кездеги 259 мыйзамга жаштар саясаты атайын токтом катары кабыл алып киргизип жобосун бекиткенбиз да. Анан ошону ишке ашырган адамдардын бирибиз. Эми баягы команда менен иштеп жүрүп, анан жаштар саясатында жүрүп, көп баягы тажрыйба алып келип иштеп жүрүп, анан ошол жергиликтүү өз алча башкаруу менен иштеп жүрүп, ал жерде да бир топ ушул экологиялык, жашылдандыруу, кайрымдуулук, спорттук, маданий, ошондой эле долбоорлорду ишке ашыруу, окутуу курстарын ачуу, ишкерлер менен иш алып баруу деп жүрүп эле анан иштеп жүрүп көп тажрыйба алдык. Анан бул жерден да ошондой сунуш түштү. Анан ушул мен жогоруда айтып кеткен жаштар борбору бул 35 жашка чейин да. Анан мен жаш курагым ошол 23-жылы 36 жашка чыкканыма байланыштуу мен аны жакта өткөзүп бергенге туура келди. Анан мен өзүм окуучумун азыркы учурда ошол Каныбеков Абилханга өткөзүп берип, анан мен 1-февраль 2023-жылы ал жумуштан кетип анан департаментке консультант болуп кетип калдым. Анан ошол жерде иштеп жүрүп, мен как раз биринчи долбоорумдун проектиси бүтүп, келишим бүтүп, экинчи долбоордун проектиси бүтүп, экинчи келишим, үчүнчүсү бүтүп аткан кезде анан биздин шаар башчыбыздан сунуш түштү да, ушул тармакка иштеп бериңиз, ушул ишкананы алып бериңиз, себептен бул жерде шаарыбыздын 95% жумушун аткарат бул ишкана. Бир эле бул таштанды эмес, андан дагы 15 функция бар бул жерде. Ошолорду аткарып ушул жака барып бериңиз деди. Мен башында макул болгон жокмун, ушул февраль айында. Кеттик, кийин жүрүп анан баягы жетекчилер кетип атты. Анан акыры 2023-жылы октябрда кайра сунуш түшүп, ушу Балык шаарынын мэриясына барганда мен ошо алдыма чыгып калып сунуш түшүп калды. Анан баягы эркек улам кайрыла берсе бул кыйынчылык болуп калат экен, анан уят болуп калат экен. Уже экинчисинде мен уже отказ бере алган жокмун, макул болдум. Анан ошол 2023-жылы 6-октябрда ушул жерге жараткандын буйругу менен насип кылып ушул жерге жетекчи болуп келип калдым. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Таштандыны кайра иштетүү, иргетүү долбоору боюнча кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Жакшы суроо болду. Себеп дегенде азыр Кыргыз Республикасы боюнча мына биздин ушул ажообуз баш болгон ушул Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич жана ошондой эле министрлер кабинети баардыгы ушу биргеликте ушул Кыргызстаныбызда экологиялык таза мамлекет куруу максатында чоң долбоорлор бар да. Ушулордун бири болуп быйыл бизге ушундай сунуш түшүп эле жерлерди эметип атат. Быйылкы жылы мына Кыргызстан боюнча мына Бишкек шаарында билесиңер, ал жерде 2 миллиондон ашык адам жашайт, ошол жака завод курула баштады. Быйыл Балыкчы шаарында мен орточо токтоло кетсем, биздин өзүбүздүн Балыкчы шаарында 161 көчө бар. Мындайча айтканда, анан баягы статистикалык маалыматтарга алсак 53200 жаранды атпайбы жашоочусу бар деп. Бүгүнкү күндө биздин ишканада жалкысынан 24683 абонент болдук. Буга чейин 21500 болчу. Эми максаты бул эмнеге айтып атам? Себеп дегенде ар бир жарандан атайын ушул эсептелип чыккан таштандылардын нормасы бар. Мисалы үчүн шаардын бир тургунуна 2 килограмм азыр норма койдук, чыгарыш керек. Ошондо бир жуманын ичинде бир жаран, мисалы үчүн 5 күндүн ичинде 10 кило чыгарат. Ошондо үйдө 5 киши жаса 50 кило чыгарыш керек. Ал кандай чыгат? Мисалы үчүн иргетүү маданияты ар бир үйдөн башталса жакшы болот да. Анткени
бизге иргеп чыгарып бөлүп берсе, биз ошондой алсак жакшы болот, бирок чоң эле чыгарып салышпайбы? Маселе ушунда, бул бир. Экинчи, чоң долбоорлорго келсек, мындай чоң долбоорлорду иштетиш бул ушул биздин жергиликтүү бийликтин колунан келиши өтө кыйын, себептен акча каражаты жетпей калат. Себептен шаардын эле 1 жылдык бюджети ошого кетип калат да. Анан быйыл биз мен келгени, ушул жерге келгени 5 инвестор менен жолуктук. Эң башында ушул Россия Федерациясынан, Белоруссия мамлекетинен келген инвесторлор менен жолукканбыз. Алар Элет Тазар деген жичка болчу, бияк менен ошо дилдерлери бар. Алардын максаты бизден ошол чыккан таштандыларды кайра иштетип, ошондон чыккан эмелердин баарын өрттөп электр энергиясы. Себептен баары эле ушул келген долбоорлор ушинтип айтышат да, донорлор же болбосо эл аралык өнөктөштөр ушинтип айтат, электр энергиясын өндүрөбүз. Себептен дүйнө жүзү боюнча электр энергия менен акталат да бул. Башка сырьё чыкканда акталбайт. Экинчиси болсо бул Чех Республикасынан келди. Булар ошо Эко ысык улан деген проекти менен келишкен. Булардын максаты ушул 10 гектар жерде чоң завод куруп, анан ошол заводдун максаты сортировка, иргетүү линиясы менен анан завод курмак. Бул жерде 2 материал чыкмак. Биринчиси бул электр энергия, экинчиси РДФ деп коет. Бул ошол калориясы көп көмүрдү өндүрүп чыгуу. Ушул таштандыдан. Анан булардын максаты, мен бул ушул чехтердин проектисинин негизги долбоору жаккан. Ушул биздин Үскөл областы өзү биосфералык, экологиялык территорияда таза. Ошол жердеги болгон таштанды таштоочу жайларды азайтуу болчу да булардык. Анан крафтерный метод деп коет. Пресстер жайгашат, мисалы Чолпон Той шаарында, Түптө, Ак сууда, Каракол чоң, аяка бир чоң. Ак суу, Тоо кылып, анан бияктан бизден Кочкор район, Кемин районун кошуп туруп, крафтерный вариант деп коет. Мусорларды чогултуп, пресстеп, анан жүктөп бир заводко алып келет. Ал жерден иргетип, анан жагып, өрттөөчүсүн өрттөп, материал кылып, анан свет өндүрүп сатма. Ошондо бизде Үскөлдүн акваториясында мисалы үчүн 5 район 3 шаар болсо, жок дегенде 4 кыскарып кетмек, 3 эле калмак. А завод Балчы шаарында ошол жактан переработка кылмак. Бул чехтердин проектиси. Муну менен меморандум койгонго чейин барганбыз. Бирок азыркы күндө финансылык талаада бир чечимдер чыкпай, азыр кичине күтүп атат. Андан кийинкиси Кытай Республикасынан келген өнөктөштөр. Азыркы күндө ошо Бишкек шаарына чоң проекти менен азыр биздин ажообуздун сунушу менен салып атышат. Ошолор да келип көрүп, анан алар да ошол заводду сунушташкан, бирок азыр жооп келе элек. Кийин азыркы күндө Жапон өлкөсүнөн азыр Арис, анан АБР деп коет, ошолор менен сүйлөшүп жатабыз. Долбоордун наркы 3 миллион доллар. Эми могу 26 же 28 март күнү буюрса келишет, толук маалымат беришет. Биз анан жергиликтүү биздин шаар кала башчыбыз менен жолуктуруп, ошонун толук маалыматын алабыз. Эми буну азыр ишке ашыруу үчүн бизде азыр биздин карамагыбызда, мен жана жогоруда айтып кеттим, бул таштанды бир эле бөлүгү. Биз ушул шаар ичинде жарыктандыруу иштерин, жол коопсуздугун камсыздоо максатында жана жол чырактарды оңдоо, андан тышкары ошол жол белгилерин орнотуу, ошол жол буюн эпизодиялык абалды камсыз кылуу боюнча 517-токтомдо жол буюн ит мышыктарды атуу, ошол таштан таштоочу жайда цехти иштетүү, таштан таштоочу жайды иштетүү, анан ушу бизде ошо ата бабалардын эстеликтерин карап, сырдоомдоо түздөө иштери шаарыбыздын ичинде. Анан бул Залкарлар аллеясы, флагштокторду кароо, андан тышкары бизде ошол көрүнөк жарнактарды илүү, майрамдык иш-чараларга даярдануу, анан ошо социалдык отканалардын оңдоо түздөө иштери да бизге кирет. Анан парка пляждык зоналар жайкы тур сезондо ошол куткаруучулар менен камсыз кылып, көл жээгин тазалап карап барышты. Бизде иш көп. Бул таштанды бир бөлүгү. Эми быйыл да биз ошол долбоорлорду сунуштап, анан ишкананы да түздөйлү деген иштер көп алдыда. Буюрса анан дагы иштешебиз. Эми мен ойлойм, долбоор ишке ашып кетсе, биз чоң жетишкендикке жетебиз. Себептен биздеги чыккан таштандылар ошол иштетилип, жакшы жагына пайдаланат. Бирок мен ачык айтып коюшум керек, бүгүнкү күндө бир жылда биз 26.000 куб таштанды чыгарып келсек, күнүнө 100 тонна чыгарабыз.
Быйылкы жылы биз 33.000 куб таштанды чыгардык. Себептен биз көбүрөөк элибиз өстү, анан көчөнү көбүрөөк тазалап, таза чыгарып кеттик деген сөз да. Чоң рахмат, абдан жакшы маалымат бердиңиз. Башка элдерге дагы пайдалуу болот деген ойдомун. Кийинки суроого өтсөк, ысык көлгө жана анын жээк тараптарына таштандылар кандай таасир этет? Бул боюнча мен эколог эмесмин. Мен мул боюнча силер эми экологиялык адистен сурашыңар керек, кандай таасир эткени. Бирок бизде жарлык бар. Кыргыз Республикасынын президентинин номер 131 жарлык бар. Ошо ысык көлдүн айланасындагы акваториясында деп коет. Акваториясында экологиялык абалды жакшыртуу, анан жана браконьерлерге каршы күрөшүү дейт. Анан бул жерде эми таштанды маселеси анча эмес. Эми баягы таштанды маселесин тегерек четин тазалап, баягы туристтик сезонго даярдап, ишембиликтер. Бул жерде маселе ошо көлдүн ичине калып кеткен жана пластик пластиктар, полиэтилен сеткалар балыгылоодо ошол да. Анан биз жарлыктын негизинде бизге ошол туристтик мезгил келгенге чейин квартал сайын туристтик экологиялык милиция менен экология менен чогуу биргеликте бизде ошол атайын техника бар, ошолор менен рейдке чыгып турабыз. Анан ар бир чыкканда жок дегенде 1,5-2 километр сеткалар тазаланып турат. Көлдүн жээгинде бизде ошол таштанды чыгаруу боюнча атайын урналар коюлган туристтик сезонго. Чакан урналар, чоң урналар бар, граффити негизинде чыгарып кете беребиз. Ал эми көлдүн ичин тазалоо боюнча мына жылда эле мына дайверлер келет, атайын ошол эко активисттер бар, ошолор келет, ошолор тазалап жүрөт. Аларга күбө болуп кошо салым кошуп иш алып барып жүрөбүз. Негизинен эми балчы шаары баягы көлдүн башы болгондуна байланыштуу бизде особо эле таштанды жок. Бул баягы эл туристтер көп барган жерлерде көп чогулуп калат. Себебине кээ бир жерлерде кичинекей балдар билесиңер да, баклажка кум толтуруп ыргытып изде ойноп эле ошонун баары көл. Кээде шамалдан учат. Ошол да маселелер. Шамалдан учкан салафан кээ бир эмелер бар, көлгө түшөт. Ал уже жолдун түбүнө түшүп келет. Ошолорду көп жыйнаган ошо эко дайверлер келет, өзүбүз тараптан жыйнайбыз. Ушундай иштер аткылып. Чоң рахмат. Тургундардан көп түшкөн арыздар кайсы маселе туурасында болот? Бүгүнкү күндө тургундардан көп түшкөн маселе азыркы күнү ушул жакшы суроо болду. Себептен мен ушул биздин интернет баракчаларыбызда бар да. Интернет баракчаларыбызда WhatsApp группалары бар. Анан бизде бүгүнкү күнү эң көп түшкөн маселе бул ушул биздин ишканага тиешелүү, анан тиешелүү да эмес деп айтса болот да. Бул жана эпизоотиялык абалды, санитардык эпизоотиялык абал деп коет. Бул жолдон иттер, мышыктарды аттуу, ит көрсө эле жибере беришет да бизге. Анан бизде анда өзүнүн талабы, милдети бар да. Биз баары эле итти көрсөк басак эле ата калбайбыз, өзүнүн убактысы, сааты бар да. Мисалы үчүн жолдон иттерди аттуу бул эртең мененки 7-ден саат 9га чейин жүргүзүлөт. Себептен адамдар жок учурларда, мектеп окуучулар киргенде, анан эл жок жерлерде анан бул жаныбар экен да айтпайт экен да, эртең мен тиги баланча көчөнүн бурчунда туруп турам, мени келип атып кеткиле деп айтпайт экен да. Булар жүрө берет. Биз ошол графикке жараша кыдырып атабыз. Анан муну негизи эпизоотиялык абалды ушул ветеринардык кызмат менен санэпидемстанция алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана үйдө баккан иттерден анан жолбун иттер чыгат да. Үйдө багып отуруп эле баккысы келбей калганда кой берийгенде ал жолбун ит көчөгө барат, анан башка иттер болуп эле көбөйө беришет. Негизи бул жөн эле көбөйбөйт. Ошолорго убагында дарысын берип, анан эметип, анан ушимилять этип алып кетсе, жок кылса, ошол иш процедура жүрсө ошол болот. Ушул боюнча көп кайрылуулар түшөт. Анан биз муну эринбестен түшүндүрүп беребиз ар бир группага. Ошентип биздин убакыт бар. Ар жума сайын 1-3 күнү аттырып турабыз. Анан экинчи дайыма түшчү маселе бул ушул кышкы учурларда, кыш мезгилинде көбүнчө жарандарыбыз от жагат да, анан гүл чыгарышат. Ошондо бизге кыйынчылыгы бул ысык бойдон чыгарып салуу, анан силердин милдет алып кеткиле дей берет. Биз ысык гүлдү алганыбызда ал машинеге жүктөлгөндө башка дагы таштандылар бар, өрттөнүп бизге бир кыйынчылык жаратат да. Анан машина өрттөнүп атса, көчөдө кетип баратсаң, бул аны түшүнө бербейт көп жарандарчы. Анан аларды милдети мусорун алып кетиш керек, идишин бошотуш керек, үйгө кириш керек. Ушуну көп түшүнө бербейт. Анан чачып кеттиңер дейт да. Мисалы алып атканда гүл чачылат экен да, толтуруп салып шалсат, биздин жумушчулар салат, түшүп калса анан ошону көп арызданышат. Анан көп айтат да, таза эмес аласыңар деп. Бирок ушул кызматка иштеп көрүш өтө кыйын да. Мисалы үчүн Кыргызда жакшы бир кеп бар да, бир адамдын кыйынчылыгын көргүң келсе, ал кишинин бут кийимин кийип көр дейт.
Ошондой эле биздин ушул ички баягы орустар айткандай невидимый фронт деп коет, көрүнбөгөн фронт бизде көп да, ичте кызматкерлерибизде мисалы үчүн график бөлүнгөн. Жогоруда айтып атпаймынбы, 161 көчө бар. 8 техника бар. Күндө 5 күндүк графикке бөлүнгөн шаардын ичи. Анан графикке жетиш керек да. Ошол графиктерге жетишпесең, эртең күнгө алып кетсе, эртеңки график башталып кетет. Ошон үчүн кээде шаша буша алышат биздин кызматкерлер. Анан кээде төгүлүп калат. Анан алып койсо эле ошого бир жалпта нет. Баягы мындай да. Баягы улуу залкар инсандарыбыз айткандай, негизи тазалык ар бирибизден башталат да. Ар бирибизден. Эми Исхак Разаков деле бекер айткан эмес да, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот депчи. Мен бүгүнкү күнү айтар элем да. Ушул сен таза болсоң, мен таза болсом, анан сен экөөбүздүн эшигибиздин алды таза болсо, ошол көчөбүз таза болот да. Көчөбүз таза болсо, значит шаарыбыз таза болот. Ар бирибиздин милдетибиз. Биздин милдет ошол тазалап бүткөндөн кийин чыккан таштандын алып кетиш. Тазалап кетиш эмес, алып кетиш. Алып кеткенден калып калса кайра тазалап коюш алардын да милдети. Муну туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Анан бизден баягы мындай бар да, мен төлөп атам, мен акчасын берип атам, сен кызмат кыл дейт да. Туура төлөп атат. Жарандар төлөгөн үчүн бизде ошол санатчискада 31 адам иштейт. Анын ичинен 11 грузчик, 9 водитель. Бизде 6 контролер бар. Бир мастер, анан бир абонентскийде бир кыз. Ушулар таштандыга болгон төлөмдөн түшкөн акчадан айлык алышат. Даже майын актабайт. Биз жакында да тарифти көтөрбөдүк, ошолордун айлык акысын көтөрөлү деп. Себеп дегенде жаштар мындай жумушка келбейт экен да. Жаштарга андай жумушка барыш үчүн алар үчүн эң чоң бир трагедиялуу стереотип да булчу. Барып иштесе, бирок айлык акысы 20 000 сом алчу буга чейин. Азыр мына тарифти көтөргөндөн 30% көтөрүлдүк, эми 27 000 сом колун ала башташат. 27 500. Себептен айлыкты көтөрбөсөк келбейт экен. Анан бизде кызматкерлер мындайча айтканда байкелер, апалар, аталар деп койсо болот да. 45 жаштан жогору. Жаштар, мисалы сиздерге окшогон жаштар көп келип иштебейт. Алар үчүн мына кыйын стереотип да. Ошондой көйгөйлөр бизде. Анан кээде ушуларга ушундай жалоптар түшөт көбүнчө учурда. Анан бирок Кудайга шүгүр, шаарыбыздын почти баары эле түшүнүп калды биздин жумуш туура экенин түшүнүп, азыр ошо жакшы иш башталып кетип атат. Мен ойлойм силерден да ушул көп жарандарга жетет депчи. Чоң рахмат, абдан пайдалуу жооп болду десем болот. Элдер дагы ошо сиздердин жумушуңуздарды түшүнүп, ошол көптөгөн пайдалуу нерселерди алышат деп ойлойм өздөрүнө. Тарифтин көтөрүлүшү боюнча маалымат берип койсоңуз. Тарифтин көтөрүлүшү боюнча маалымат бергенимде сиздерге мен баягыда да ушул Балыкчы шаарынын мэриясы уюштурган ушул бюджетти, анан ушул тарифтерди бекитүү боюнча коомдугу болду. Мен ойлогом ошол көп киши келип ошол жерден угат. Негизи ошол чечим кабыл алуу процессинде жарандардын ордо ошол коомдугуга катышып толук суроосун берип ошол жакта маалымат алуу да. Бул конституциялык мыйзамдын негизинде. Анан ошон үчүн жергиликтүү санча башкаруу органы ушул боюнча коомдугуга өткөзөт. Ошол жерде жарандар өзүнүн ой пикирин айтат, ошол жерде сунуш кылынат. Анан бул тарифти биз өзүбүз билип көтөрө бербейбиз. Азыркы күндө мына мыйзам талаасында, мыйзам чегинде эл өкүлдөрү бар. Жалпы элдердин ошол чайлап тандап берген эл өкүлдөрү бар. Ошонун арасынан өтөсүң. Эл өкүлдөрүнүн чечими бул мыйзамда болот. Биз ошолордун алдында өтүп, түшүндүрүп, тактап бердик. Эми эмне себептен көтөрүп атасыз? Мына 2008-жылы көп кабаттуу үйлөр, квартирада жашаган бир адам 10 сом төлөнчү. 10 сом. Ал эми жер там деп коебуз, жер үйдө жашаган адамдар 11 сом төлөчү. 1 сом разница болот. Себеби эмнеде? Жер тамда кичине көбүрөөк таштанды чыгат. Себептен коросун шыпырат, от жагат, ошон үчүн көбүрөөк. Этаж үйдө подъездин эле шыпырат, эми өзүнүн үйүн шыпырган, анан үйүнөн чыккан калдыктарды, турмуш тиричилик калдыктары. Ошон үчүн 1 сом разница бар. Анан бизде контейнер деп коет, бак. Ошол бактар 2008-жылы 121 сом болчу. Анан ишкана мекемелер деп коет. Мисалы үчүн чоң ишкана мекемелер, алар баягы мекеме болуп юридический лицо болгон үчүн алар 274 сом төлөчү. 2008.
Эми 2008-жылы бизде жалпысынан бул жерде күйүүчү май 28 сом 50 тиын болчу. Солярка. Элестеттилер, а бензин 22 сом болчу. Эми ошондон бери 10 сомдон көтөрүп келатып, 17-жылы токтолгон. 5 жыл сайын 2008-жылы көтөрүлгөн, 2013 3 сомго көтөрүлгөн. Бардык тарифтер. Бак эле 40 сомго көтөрүлгөн, ишкана мекемелер болсо автоматически 50 сомго көтөрүлгөн. А 2017-жылы дагы 10 сом 11 сомго көтөрүлгөн. Тигилер 100 сомго көтөрүлгөн автоматически. Эми 2017-жылы 24 сом болуп, 2024-жылы 7 жыл өткөндөн кийин 2017-жылы күйүүчү май 38 сом 60 тиын болчу. А 7 жылдан кийин эсептесеңер 70 сом болуп атат. Автоматически 50% өсүп атат. Анан мындайда социалдык атайын колдонууда 5 продукция бар. Un, сахар, чай, май, анан ушул май, күйүүчү май. Баары турган жок. Анан ошол кездеги айлык акылар. Мисалы үчүн ошол кездеги биздин бир кызматкер 2008-жылы алып аткан айлык акысы ошондо эсептеп чыктык, бияка коюп чыктык да. Анан шаарларга да салыштырып чыктык. Мисалы үчүн биздин кызматкер ошол учурда 2008-жылы бир кызматкердин айлык акысы 3578 сом колуна алган. 3578 сом. Ал эми кайра 5 жылдан кийин ушул айлык акы 50%ке өскөн. 5 жылдан кийин 7487 сом алышкан. Колуна алган 6176 эле сом болду. Ошол эле айлык акы кайра эле 4 жылдан кийин 15%ке өскөн. 8377 сом эле колуна алышкан. Анан 23-жылы автоматически 100% көтөрүлүп айлык акы. 2023-жылы 17640 сом колуна алып баштаган. Эми бүгүнкү 2024-жылы көрүп атасыңар да, баа өсүп, статистика данные боюнча Кыргыз Республикасы боюнча орточо айлык акы 31500 болот. Биз орточо айлыкка да жетпей атабыз. Ушул 31 киши. Ошонун ичинен 2024-жылы 20280 сом колуна алчу. Анан быйыл мына азыр грузчиктерге орун бош. Азыр бизге грузчиктер керек. Ушул айлыкка келсе, келбейт да, жаштар келбейт ба? Анан айлыкты көтөрмөйүнчө келбейт экен. Айлыкты көтөрүш үчүн эмне кыласың? Тарифти көтөрүш керек. Себептен 95% айлык акы ушул тарифке зависимый. Ошол тариф көтөрүп, анан акча чогулса, ошол элге айлык беребиз да. Тариф көтөрүлбөсө айлык көтөрө албайбыз. Мына азыр айлык көтөргөндөн кийинки биздин азыркы кызматкерлер колуна таза 27323 сом алат. Бул дагы аз. Бирок эми биз тилекке каршы ушуга чейин көтөрдүк. Мен жана айтып кетпедим, бизде санитардык бөлүмдө 31 адам иштейт. Ошол 31 адам ушул таштандыдан чыккан акчадан айлык акы алышат. 95% чогулган акча ушул 31 кишиге кетет. А 5% налогко, анан сүтүнө кетет, жана зыяндуулугу үчүн сүт ичкенине кетет. Ошого кетет. Биз быйылкы жылы тарифти көтөргөн. Мен айтып атпаймынбы, 2023-жылы октябрь айында ушул мекемеге келгенде биздин абоненттер 21500 болчу. Бүгүнкү күнү биз ошол иштеп отуруп, азыркы күнү кошумча 3183 абонентти аныктап чыгып коштук. Ошол да кошумча акча алып келет. Мындайча айтканда, сууга анан светке чуркап барып төлөйбүз да, ал обязательно. А таштандыга келгенде төлөбөйбүз. Бизде маселе ушул көп кабаттуу үйлөрдө маселе бар да. Мисалы бир подъездде 10 киши жашаса, 10 квартира болсо, 5 төлөйт. А бирок сыртта дворовой да таштандысы. Аны албай кое албайсың да, толуп кетет, алыш керек. А мисалы жер үйдүккө чыгарып койсо, албай койсоң болот да. Ал чуркап келип ал дейт, же болбосо бир жака эметет, аны кармап койсоң болот. А этажда ушундай да, бизде мисалы үчүн жалпы Балыкчы шаары боюнча этаждарда кидет да, биздики азыр мен толук данныйын айтып берем. 28 точка бар. 28 двор бар деген сөз да. Ошол 28 двордун ичинен бизде 6843 квартира бар.
ошол 6843 квартиранын ичинде бизде где-то минимальный алганда көрдүңүздөрбү мындай 2ден алган 12.000 киши ошол жакта жок, 13.000 абонентибиз ошол жакта. Ошолор көп төлөбөйт. Анан тарифти көтөрбөсөк биз ал жакта алып турбасак расход дагы бар да. Анан мисалы үчүн биз быйыл 112% планды аткардык запас менен. Былтыр бизге 11,5 миллион план койгон, айлык акы тиги менен. Быйыл биз ошол 112% койдук, бизде остаточный акча калды. Биз ошого быйыл ысык тамак берели деп атабыз биздин рабочийларга. Ошол остаток акчабыз менен ысык тамак берип, бизде да мындай да ушул обед учурунда баары кайра жанагындай кийим менен, гүл менен келип, анан үйлөрүнө барып келиш, бул да каражат да. Азыр такси 80 сом болду. Азыр автобусту күтсөң убактыңды уттурбайсың, айланып баргыча 2 саат өтүп кетет. Ошонун баарын эске алдык да, ошол бизден түшкөн каражаттан андан көрүп тамак берели. Ошол маштемели ишканага киришет, обед кылышат да кайра чыгып кетишет, графикте үзгүлтүк болбойт, кызмат көрсөтүү да жакшы болот да. Анан киши дагы ошол айлык акысы таза турат. Бир примушта кылдык, ошол чогулган. Анан 15 сом көтөрдүк ар бир кишиге квартира. Бүгүнкү күнү ошол көп кабаттуу үйлөргө 49 сом, жеке үйлөргө 50 сом бир адамга. Эми биз айтып атабыз, буну жылда көтөрбөйбүз. 27-жылга чейин кармайбыз деп атабыз. Себептен запас менен эл төлөп берсе, запас менен ар жыл сайын 5-10% айлык көтөрөбүз деп. Анан муну туура жеткизишибиз керек да. Эми кээ бирөө баарын эле кымбат атасыңар. Айла жок. Биз бааны көтөрбөсөк элге айлык акы бере албайбыз, особенно биз таштанды жаатындачы. Себеп дегенде биз ошого байланып болуп атпайбызбы? 95% айлык акы ушунда да. Анан бизде менин колумда негизи 136 киши иштейт. Ошонун 31-ине ошол элден чогулган акчадан айлык берем. Калганы бюджетте. Анан мен бюджеттин кызматкерлердин айлыгын көтөрүп койсом болот экен, а 31-ди көтөрө албай калат экен да. Себептен алар тарифке элдин төлөмүнө байланып калган да. Ошон үчүн анан кошконго туура келет. Болбосо киши кетип калат. Мен дагы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем, ушул жака келип жаштар иштесе. Мына азыркы күндө бош орундарыбыз бар. Мына атайын жанагы жүк ташуучуларга мына бош орун турат. Колдоруна 27.300 сом айлык акы алат. Азыр мына объявление деле берип атабыз, мына жок азыр. Бүгүнкү күндө мына 2 бош орун бар. Эсе болот. Андан тышкары тариф саясаты мындай да, негизи баягы канча таштанды чыгарып кетет. Бул жерде жергиликтүү өз анча башкаруу органында салымы бар. Кыргызстан боюнча таштанды чыгаруу негизи өзүн акташ үчүн 68-78 сом. Биз дагы 18 сомго чейин жете элекпиз. Бирок биз баягы элди да ойлоп, шартты да ойлоп сразу көтөрбөй элебиз да. Негизи 68-78 сом төлөсө бүгүнкү күнү өзүн актайт ал. Азыр мисалы үчүн мен азыр бияктан да көргөзөм. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасы боюнча бүгүнкү күндө 32 шаар бар. Ошо 32 шаарда деле тейлөө кызматтары бар. Эң чоң шаар бул Бишкек Ош шаары, бул республикалык маанидеги шаарлар. Областтык маанидеги шаарлар бизде мына 7-12 шаар бар. Алардын дагы баасы бар. Бизде мына быйылкы тарифти алганда, мисалы үчүн Бишкек шаарында, бул чоң да, Ош менен Бишкек чоң. Бул жакта жеке фирмалар бар. Бир эле функционалдык милдетти аткарып таштанды чыгарып берет. Алардын тарифтин баасы өзүнчө 81, 90 сом же 100 сом, 100 сомдон жогору. Мисалы үчүн тазалык ишканасынын өзүнүн тарифи бар, мисалы үчүн 81 сом, 64 сом деген. Ош шаарында деле ошондой, мисалы тазалык ишканасынын 45 сом, 50 сом, а жеке тараптардыкы мисалы килограмм же 81-85 сом менен алышат. Ама кече жакында бизде эле, мына бизде өзүбүздө эле Эскөл областында Каракол шаарында 48-50 сом. Азыр тарифтин баасы. А биздики мына Токмок шаарында 48-50 сом, булар частный эме, жеке эмеде. Талаш шаары 55-60 сом, Нарын шаарында, анан бизде мына киргизип атканыбыз 49-50 сом. Баары менен мына тизмектеп киргизип бердик, баары менен турат. А баковый система болсо кээ бир жерде килограммы бизде 350 сом. Бир выносуна 350 сом. Бир вынасы бир айда обязательно болот. Анан мен дагы айтып атам, быйылкы жылы мындай деп киргизип атабыз. Тариф көтөрүлдү, бирок шаарыбыздагы бир үйдө, мисалы үчүн жер үйдө 7ден өдө адам жашаса ага бак коюп берели деп атабыз. Себеп дегенде 7 кишиден мисалы үчүн
жумасына 70 кило чыгат. Ошондо 4 жумада где-то бир макул 100 кило коро жерүй да 140 кило чыгып атса 4 жумада бир 750 килограмм куб чыгат. Ошон үчүн бак коюп берели деп атат. Ага төлөнгөндөн дагы ыңгайлуу да, себептен де үйдө 7 киши жатса 350 сом чыгып атпайбы? А 8 киши, 9 кишиге автоматически коюш керек. Себептен биз шаардын элгин дагы абалын ойлошубуз керек. Мисалы 9 киши 50 сомдон төлөсө 450 сом төлөгүчө бак коюп берип кой, 350 сом төлөп киши үй бүлөсүнө эме алып келсин деп атабыз да. Быйыл ошондой система киргизип атабыз. Кудай буюрса азыр долбоор боюнча мына 500 бакты ошол жаңы административдик аймактык реформада бизге 3 конуш кошулган да. Ак өлөң, көк мойнок 1-2, анан ушул балыкчы Кызыл көпүрө трассасы. Ушуга азыр бюджеттен 5 миллион сом каратып 500 бак алып келтабыз. 500 бакты ушул бизде ошо Бишкек шаарында ошол машина куруу заводу бар, ошолор менен келишим түзгөнбүз, меморандум бар. Ошолор менен сүйлөшүп жатабыз. Негизи бактын өзүнүн баасы турушу 18700. А биз келишим менен былтырдан бери алып сүйлөшүп келатабыз, биз 10100дөн алып келатабыз. Ылдый бааны. Алып келсек, аларды да ушул таштанды чыгаруу, эргетүү маданиятына көндүрөбүз. Анан ушул эле тарифке аларды да отургузабыз. Анан эми мен бул боюнча эшигим дайыма ачык жарандар үчүн. Байланышып келип, менден кене маалымат алса да болот бул боюнча. Мен ушул жерде постоянно түшүндүрүп берем, экскурсия кылып көргөзүп да берем. Каалашса жарандарыбызды айтар элем, даже машинеге отургузуп бир күн кыдыртып да берем ошол графиктичи. Кандай түйшүктүү жумуш, кандай иш жүрүп атат ошону да. Жарандардан келип түшкөн суроолор боюнча ошол тургундар төлөмдөрдү электрондук жол аркылуу төлөм жүргүзүүсү боюнча маалымат бере кетсеңиз. Эң жакшы суроо, себептен ушул бул ишканага келгенде бизде ошо төлөмдөр боюнча РСК банкового деньги да бар болчу. Электрондук капчык деп онлайн төлөө деп атпайбы? Анан азыркы күндө биздин ишканада онлайн боюнча Айыл банкта, РСК банкта, О деньгиде мына М-банкты уже бул жыл менен кошуп атабыз. Анан көбүнчөсү баягы сурайт, талап кылат, айрым 1-2 кишилер эле ушинтип кайрылат да. Бирок биздин интернет баракчабызда бар. Тазалык балыкчы деген бизде, тазалык ишканасы балыкчы шаары деген бар. Бизде ошол жака кирсе, биз төлөмдөр боюнча күндө маалымат беребиз. Кандай төлөнөт, кандай эме болот, мындай. Бизде мындай эмелер бар, мына Керемет банктыкы бар, мына учреждение благоустройства санитарно-отчистки при мэрии города Балыкчы. Кирип эле ушул жерден төлөй берет электрондук. Мына платежи, вывоз мусораны басат. М-банктан деле тоже коммунальный услуга киресиңер, мына Исыкульская области басасыңар. А мына бул жерде бизде данный жазылып турат. МП БИСО балыкчыский санитарно-отчистка. Болду, басып яка реквизиттин лицевой счетун басып эле төлөп туруп, чыккан квитанцияны биздин контролердун эмесине салып койсо болот, төлөм кете берет. Бул бир. Анан жакында эле мына бул боюнча ачылган эми кээ бир кардарларыбыз, кээ бир жарандарыбыз баягы интернетке кирбейт да, билбейт. Биздин баракчаны көп эле түшүнө беришпейт. Ошол баракчадан кирсе баардык маалыматтарды биз күнү кандай жумуш аткарсак, эмне жумуш аткарсак, ушул интернет баракчабызга, Facebook баракчага, анан Instagram баракчага жүктөп турабыз күндө. Эми мен бул ушул жаштар саясатын алган деги эле ушул тажрыйбамдын баарын ушул мекемеде колдонуп келдим, негизи көбүч. Анан эми Кудай буйрса мына азыр ашканасын салып берип атам. Аракет кылып мына биздин жетекчилик менен биргеликте өзүбүздүн күчүбүз менен жакында ошо имаратын салалы деп атабыз. Бул биз отурган имарат 54-жылы эксплуатацияга алынган, 45-жылы салынган. Анан бизде жанагынча көп киши иштеген менен биздин кызматкерлердин чечинүүчү жайы жок. Душтары мына эми мурун жасалган, аларды да оңдош керек. Техникалык базабыз эскирген. Мына азыр ушунун баарын ордуна коюп келатабыз 1,5 жылда. Мына жыгаш цехин ачтык, сварной цех ачтык, машинелерди бир сыйра оңдоп түздөөдөн өткөздүк. Мына душун дагы бир сыйра ремонт кылып, чечинүүчү жайларды азыр камсыздап бердик. Бирок ошол имарат салалы деп атабыз. Учурдан пайдаланып ушул жергиликтүү биздин шаар башчыбызга, анан ошо шаардык кеңештин депутаттарына, анан элге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин көйгөйдү көрүп, колдоп кеткен. Жакында ушу 4 миллион сом акча каражатын карап берип атат. Темир конструкциядан ушу чаккан имарат салалы деп атабыз.
Бул имаратты мисалы үчүн оңдо түзүлгөн да. Бул жерге ошо чечинүүчү бөлмө, окутуучу бөлмөлөрдү кылабыз. Абдан жакшы. Бул биздин биринчи чыгарылышыбыз болуп жатат. Биздин подкасттын тушоосун кестиңиз десек да болот. Социалдык тармактарда анонс чыгарганыбызда бардык эле тургундар сизди абдан жакшы таанып, сизге колдоолорун көрсөтүп, каалоо тилектерин жазып жатышат. Анан келиңиз ушуга эле убай өзүңүздүн келечектеги максаттарыңыз, кыялдарыңыз, деги эле алдыга койгон кандай пландарыңыз бар? Мен кыялым боюнча айтып кетсем, мен ушундай, мен өзүм 6 бир тууганмын, 3 кыз, 3 эркекпиз. Анан жөнөкөй эле бир үй бүлөдө төрөлүп өскөм. Анан мен ата-энем ушундай жакшы тарбия берген. Мен апам азыр до сих пор ушул маданият үйүндө кароолчу болуп иштейт. Азыркы күнгө чейин. Анан ошо 30 жылын ошол эмеге берди да. Анан мага ушундай бир тарбия бериптир, бир нерсени баштасаң таштаба дегенчи. Анан бир жерге барганда мени Балчын шаарынын жаштары көп эле билсе керек. Мен бир жылдык план бекитсем, ошол жеткенге чейин аракет кылам да. Ошону аягына чыгарганга чейин. Анан эми мен баягы бул ишканага келгенде өзүмө план койдум эле да. Менен баягы көп жерге кызматка чакырып жүрүшөт. Ошол эле башка шаарларга чакырышат. Чакырбайт дебейм, азыр бар, чакыруулуктар бар, чакыруулар бар, сунуштар бар. Ошондой эле жеке тараптарга да сунуштар бар, мага жеке тарапка көп сунуш түшөт. Анан эл аралык уюмдарга да көп сунуш түшөт, эксперт консультант катары буга чейин мен иштеп келгем да. Анан кээ бир министрликтерде да сунуштар бар, бирок мен айтам, азыр мына жергиликтүү башкаруу органына да сунуштар бар. Бизе баягы конкурста тесттен өтүш керек, 2-3 жерге өткөнбүз, резервдебиз. Бирок мен айтар элем да, ушул ишканага келгеним мен 1 жыл 6 ай болду. 1 жыл 6 айда мен өзүм койгон максатымдын азыр 50%-ин жеттим. Эми 50% бар. Мен азыр жогоруда айтпадым, ушул мекеменин кызматкерлерине ыңгайлуу шарт түзүш, эмгек куралдары менен камсыз кылыш, техникалык куралдар менен камсыз кылыш, шарт түзүш. Эгер ар бир мекемеде өзүңдүн кызматкерлериңе эмгек куралы болбосо, шарты болбосо, анда шаардын сыртында кызмат кылыш өтө кыйын да. Ошон үчүн ар бир кызматкерге шарт түзүп бер, анан талапты кой да. Мен азыр ошол былтыр 50% талаптарды ушул шаарыбыздын башчысы менен, шаардык кеңеш менен буюрса 50%ке жеттик. Айлык акыны көтөрүш болчу, ошондой эле ички тартиптерди орнотуу, жаңы техникалар менен камсыз кылуу болчу. Мен келгенде ушул 2013-жылы коюлган АДНС менен мындай эски компьютерлар менен иш алып баратканбыз. Азыр администрациянын ичин жаңырттык, жаңы программа отургуздук. Жаңы АДНС программа киргизип, ошо абоненттерди тактоо иштешин жүргүзүп, кошумча каражат алып келдик. Быйылкы максатыбыз ушул биздин жергиликтүү өзү башкаруу, шаар башчыбыз менен, жергиликтүү биздин эл өкүлдөрү менен, жарандарыбыз менен жаңы техниканы обновлять этсек. Биз бир топ экономикалык жактан, экономия жагынан алып келмек. Себептен азыр бизде бүгүнкү күндө 8 машина бар. Бирок бир машинебиз бир графикти, бир территорияны 4 кыдырат дагы, 4 кыдырганда 20 куб алат. Жаңы заманбап машина алып келсек, ошол 4 жол айланган жерди биз бир эле жол айланабыз 22 кубтук машина менен. Азыр кече жакында сунуш бердик, Кыргыз Республикасы президентинин администрация башчысы келди, Туманбаев Каныбек Турдубаевич. Шаар башчыбыз менен ушул 20 техниканы презентация кылып бердик. Кудай буйрса ошону ишке ашырсак, имаратты салсак, жарандарыбызга жакшы ыңгайлуу шарт түзсөк, техникалар келгенде шаарыбыздын жарандарына, таза шаарга жетүүгө, жарык шаарга жетүүгө, бизде көрктүү шаарга жетүүгө, коопсуз шаарга жетүүгө ошоно дагы салым кошот элек да. Анан мен жогоруда бай айтып кетпедимби, Балыкчы шаарынын социалдык, экономикалык өнүктүрүү программасынын багыты бар. Мисалы азыр Балыкчы шаарыбыздын мэрия Азамат Арынбекович айтып атпайбы, бизде 10 багыт депчи. Ошол 10 багыттын ичинен бизге тиешелүүсү ошол таза шаар,
жарык шаар, анан коопсуз шаар, бул ушул жол коопсуздугун камсыздоо максатында, анан көрктүү шаар деген бар да. Ушуларды камсыздап бери былтыр биз өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына балыкчы шаары боюнча 10 көчөгө жарыктандыруу иштерин кылдык. Быйыл ошол эле 25-жылы ушул эл өкүлдөрү биз эми жарыктандыруу иштерин көбүнчө биздин жарандардын, же мекенчил жигиттердин, же эл өкүлдөрүнүн салым кошом деген жарандардын колдоосунун негизинде анан жарыктандырабыз. Анан калганын ушул мамлекет электр энергиясын, жергиликтүү өз аңчылык башкаруу орган мэрия кетчү электр чыгымдарын төлөмдөрүн төлөп турат да. Быйыл уже 10 көчөнү жарык кылып бүттүк. Быйыл уже планга жеттик дедик да. Ушундай план бар. Эми бизде, мен жогоруда айткам, 161 көчө. Бүгүнкү күнү 4,5 миң жарык чырактары бар. 11 жол чырактары бар, светофорлор. 8880 жол белгилери бар шаар аймагында. Ошонун баары бул бир эле коюлуп калбайт. Бул жылда алмашып туруш керек, эскилиги жетет, оңдоп, түздөп туруш керек да. Ошолорду камсыздап керектүү нерсени койсок, буюрса алдыда анан баягы жараткандын чечими менен кандай чечим чыкса анан башка кызматтарга барабыз деп ойлоп атам. Бирок мен ар бир барган жеримен ушул өзүмдүн алдымда ушул окуучуларды, же болбосо ушул тажрыйбалуу адистерди чыгарганга аракет кылам да. Себеп дегенде эртең муун жаңы болуш керек да. Азыр ошол артыңан баягы кесипкөй адистерди чыгарып кетпесең, кийин ошол тармакты түшүнгөн адистер аз болот. Анан иштеп сенин ишиңди улантып кеткен кишилер болуш керек да. Ошого азыр умтулуп келатабыз. Буюрса мына жаштар саясатында да бир топ окуучулар чыгардык. Бул багытта дагы бир топ эмелерди чыгаралы деп атабыз. Себеп дегенде бул тармак оор да. Мен азыр жогоруда айтып кетпедимби, бизде 15 функция. Ушуга көнүп иштеген адамдар да болуш керек. Эгер ушул ишкананын, мындайча айтканда, ашканасы деп коет го, ушул ишкананын ашканасынан өтсөң, значит сен мындан өдөрөөк бир кызматка даярсың деген сөз да. Ошол эми азыр мен келечекте эмемди айта албайм, буйруктан кийин кандай чечим чыкса ошого даярбыз. Чоң рахмат. Бардык жаштар сизден үлгү алсын, ушул айтканынан кайтпай, алдыга койгон максаттарына жетүүгө талпынып, ушу жакшы, мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетүүңүздү каалайбыз. Эми сизге эркин микрофон берилсин. Ушул биздин чыгарылышыбыздан пайдаланып, артыңыздагы жаштарга, элге болгон кандай кайрылууңуздар, ушул каалоо тилектериңиз бар эле, ошолорду айта кетсеңиз. Мен эми сиздерге терең ыраазычылык. 5 кол тең эмес. Баарыбыз түз эмеспиз. Кемчиликсиз адам болбойт, идеал адам болбойт. Сөзсүз түрдө бир жерибизде кемчилик болот. Ошол кемчиликти айтып көргөзүп турган бул эң жакшы сыфат дейм да. Бетке келип айтыш бул эң жакшы сапат да. Бетке айтыш керек. Адамдын көзү жокто аны жакшы айтыш керек да. Бетине ошол туура эмес жерлерин айтып коюш бул ошол түздөнүш да. Ошого түзөлөбүз. Анан чынында эле мен күткөм көп баягы сунуштар эмелер түшсө экен. Себеп дегенде эми шаарыбыз чоң да, бул областтык деңгээлде шаар. Анан кээ бир жерине жетишебиз, кээ бир жер. Бирок мен ар дайым аракет кылам, ушул кызматкерлериме да ошондой талап коем да, элдин сунушун, кайрылуусун тез арада чечүү, тез арада маалымат берүү. Себеп дегенде азыр маалымат майданынан бир аз кечигип калсаң, уже күтүүдөн адамдар уже чарчап калганда, күткүсү келбейт азыркы учурдачы. Анан уже башталат да. Ошон үчүн баягы көрдүң, билдиң, жооп бер. Көрүп билгенден билбесең, анда аныктап туруп жооп бер да. Маселе ошондо да. Мисалы үчүн мен келгенде ушул тармактарды өзүм изучать этип келип анан жооп бердим да. Анан ошондон пайдаланып сиздердин дагы түшөңөр кесилип атыптыр, терең ыраазычылык, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Шаарды жарык кыла алабыз, элдер колдосо. Шаарды коопсуз кыла алабыз, элдер укса. Шаарды таза кыла алабыз, биздин жарандарыбыз ошого баш ийсе. Биздин кызмат бул эл үчүн кызмат. Биз ошол кызмат үчүн айлык акы кылып атабыз. Биз колдон келген, мыйзам чегинде бекитилген, мыйзамдын негизинде коюлган милдеттерибизди аткарып кете беребиз да. Анан чынында элдин колдосу болбосо шаарда ийгилик жаратыш кыйын. Анан ошонун ичинен ошону жаштарга, бүгүнкү күнү өсүп келаткан муун бул кийинки мамлекеттин болобу шаардын келечеги да. Ушул келечек муун кандай өссө, ошондой муунду кийине аласың. Мисалы үчүн ошол эле биздин аталарыбыз
Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Баялы Исакеев, Исеналы Арабаев кыргыздын мамлекеттүүлүгүн түптөйбүз. Ушул биздин кийин урпактарга мамлекети болсун, өзүнүн дили болсун, алипеси болсун, ошолордун өзүнүн жазуусу болсун деп канча аракетин кылып, жакшы бир тарыхый кадамдарды таштап кетишти. Бүгүнкү күнү да бизде азыр айтып коюшат го деген азыркы Z поколениясы деп. Буларга өтө жеткириш кыйын, себептен бардар учурдагы поколение да азыр. Бирок эң информацияны, маалыматты тез кабыл поколение да, ушуларга урпак болуп калчу нерсе бул эң чоң урпактан өтчү нерсе бул жер. Биздин жерибиз, биздин бермет болгон, кыргызыбыздын бермети болгон ысы көлүбүз, тоолорубуз, зоолорубуз, бак-дарактарыбыз, экологиябыз эң негизгисичи. Ушул биздин байлыгыбыз. Анан адамдык сапатыбыз. Адамдык сапатыбыз начар болсо ушунун баарын жок кылабыз. Ошон үчүн мен жарандарга, жаштарга кайрылуунун себеби жаратылышка аяр мамиле кылуу, таза жашоо менен жашоо, тазалыкты жан дүйнөбүзгө алып келип, анан сый-урмат менен жашаш. Анан өнүгүү жолуна ар бирибиз салым кошуш. Анан эң негизгиси мамлекет мен үчүн эмес, мен мамлекет үчүн эмне кыламын деген ой пикирде жашаш. Чоң рахмат, өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бизге бөлгөнүңүзгө сизге ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз.